Кыргызстанда 1-2 май күндөрү улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон телефон аркылуу сүйлөштү. Өлкө башчы чек ара жаңжалынан жарадар болгондорго барды. Коронавирус бир күндө 8 бейтаптын өмүрүн алды. 477 кишиден аныкталды. Өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 2021 жылдын 1-2 май күндөрү Кыргызстанда жалпы улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыяланды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. 2021 жылдын 29-30 апрелинде Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалдын натыйжасында карапайым адамдар арасында дагы, аскер кызматкерлер арасында дагы көптөгөн курмандыктар жана жаракат алгандар болду. Куралдуу кагылышуу ошондой эле тургундарга жана юридикалык жактарга ири өлчөмдө мүлктүк зыян келтиргени белгиленди. Курман болгондорго терең кайгыруу менен алардын жакындарына жана туугандарына көңүл айтуу менен төмөндөгүдөй токтом кабыл алынды. 2021 жылдын 1 жана 2 май күндөрү Кыргызстанда улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыялансын. Улуттук аза күтүү күндөрүндө өлкө боюнча ошондой эле чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргызстандын мамлекеттик туулары түшүрүлсүн. Улуттук аза күтүү күндөрүндө маданий мекемелерге жана телерадио компанияларга көңүл ачуучу программаларды өткөрбөө жана берүүлөрдү бербөө сунушталсын. Кыргызстандын өкмөтүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте курман болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү боюнча зарыл чараларды көрсүн. Өлкө башчы Садыр Жапаров Тажикстан мамлекет башчысы Эмомали Рахмон менен телефондо сүйлөштү. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, эки тарап буга чейин келишилген келишимдеги милдеттерди белгилеп, чек арадагы абалды кыска убакытта жөнгө салууга ишенимин билдиришти. Сүйлөшүүдө эки президенттин аскердик техникалар чектешкен аймактардан артка кайтаруу чечимине келишти. Мындан тышкары эки өлкөнүн лидерлери Кыргызстан менен Тажикстандын биргелешкен комиссиясын түзүп, кыргыз-тажик чек арасынын периметри боюнча бардык аскердик техникаларды кайрадан карап чыгуу жөнүндө макулдашышты. Ошондой эле чектешкен аймактарда чагымчыл аракеттерге жол бербөө керектигин сүйлөшүштү. Бул арада эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиялары да сүйлөшүү жүргүзүп жатканы да белгилүү болду. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 1 майда Бишкек травматология жана ортопедия илимий борборунда дарыланып жаткан Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик бөлүгүндөгү акыркы окуялар учурунда жаракат алгандардан кабар алды. Мамлекет башчысына жабыр тарткандардын ал акыбалы боюнча маалымат берилди. Садыр Жапаров жаракат алгандар менен баарлашып, ден соолуктарын сурады жана алардын тезирээк сакайып кетишин тиледи. Президент аларга мамлекет тарабынан тийиштүү жардамдар көрсөтүлөрүн баса белгиледи. Мамлекет башчысы жабыркагандардын бардыгын жетиштүү көлөмдө дары-дармектер менен камсыз кылып, тийиштүү медициналык жардам көрсөтүү зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле ал моралдык психологиялык колдоо көрсөтүүнү улантуу зарылдыгын кошумчалады. Белгилей кетсек, 2021 жылдын 30 апрелинде Баткен облусунан 46 жабырлануучу аскердик учактар менен Бишкектеги ооруканаларга жеткирилген. Учурда бейтаптар жогорку деңгээлдеги адистердин көзөмөлүндө болуп, Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда, улуттук хирургия борборунда жана улуттук госпиталда тиешелүү медициналык жардам алышууда. Кыргызстанда 1 майга карата коронавирус дагы 477 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, Бишкекте 255, Ош шаарында 8, Чүй облусунда 155, Ош облусунда 3, Ысык көл облусунда 28, Нарын облусунда 9 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 270 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 178, Ош шаарында 6, Чүй облусунда 61, Ош облусунда 8, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 4, Ысык көл облусунда 10, Жалал Абад облусунда 1 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 5, Чүй облусунда 2 жана Ысык көл облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1497 бейтап, амбулатордук түрдө 2191 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1057 бейтаптын абалы орто оордукта, 362 адамдын абалы оор жана 72
2 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 8 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруу алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4436 медицина кызматкери коронавирус жуктуруу алган. Алардын ичинен 4363 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 95752 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 89461 бейтап айыгып чыкса, 1612 адам каза болду.